Мындай аппак дааратканалар Кыргызстандын дээрлик бардык аймактарында көпчүлүк дүкөндөрдө кеңири сатылат. Бирок дагы деле Кыргызстанга бул дааратканалар кеңири тарай элек. Биз бүгүн ушундай апапакай дааратканалар жөнүндө эмес, тескерисинче ушул көргөндүн көңүлүн айланткан таза эмес дааратканалар жөнүндө сөз кылган турабыз. Саламатсыздарбы? Менин аты жөнүм Ыдырыс Исаков. Биз менен болуңуздар. Жана соттордун ар биринде бирден күлүч бар, өздөрү гана кирип чыкканга мүмкүн. Агар туалет болсо ham бекитип коет да. Туалет нормальный туалетке окшогон туалет болуш керек да. Бир жылкы окуя болгон, адамдар өлгөн. Ошодон кийин деле ондоп койсо болмок да. Ушунда унан ашыкча каяк оңобойт эми. 2012 жылы Кара Суу базарында 4 адамдын өмүрүн алган даараткана кырсыгында эскере кетели. Арадан 6 жыл өткөнүнө карабай, ал кырсыкка кайра кайрылганыбыздын жөнү бар. Ал каргашалуу окуяга али күнгө чейин эч ким жоопкерчилик ала элек. 6 жылдык соттук териштирүүлөрдөн дагы деле майнап чыга элек. Кырсыктуу даараткана ээлери жабырлануучуларга ушул күнгө чейин бир тыйында кун төлөп беришкен эмес. Даараткананын кожойкеси Жогорку Кеңештин бир нече жолку депутаты Арапбай Төлөновдун бир тууган эжеси болгондуктанбы? Же кожойкенин уулу ошол учурда сот болуп иштегендиктенби? Айтор кожоюндар жазаланган эмес. Маркумдардын бири Баринса Аманованын агасы ыйлагандар ыйлаган бойдон кала беришкенин, жетимдердин көз жашы али кече кургай электигин айтып келет. Бир кызы бар эле, жалгыз. Ону мен өзүм 11-класста эле каза болгондо 11-класста эле карашта эле. Ана мен өзүм окутуп, окууга тапшыртып, өзүм үйүмдө багып, турмушка бердим, уже балалуу болуп калды. Мамлекет тарабынан иштеке комиссия берилген жок деп 100 жолу айттык эле. Алиге чейин жыйынтык иштеке жооп бербедиңер бизге. 4 адам кеткени каза болуп кете берди. Күнөөлөрдүн баардыгы бошонуп чыгып кетти, бир эле жазасын алган жок. Мен Сооронбайга президентке кыска эле кайласам 2012 окуяны сиз билесиз. Ажаткана тууралуу 4 адам каза болгон, губернатор турганыңызда болгон, сиз 15-кенде неме чечем деген жок. Азыр эми премьер болдуңуз, мен эми президент болдуңуз, президент болгонуңузда биз кайрылдык дагы. Сизден ответ эми кандай деп указание бердиңиз билбейбиз, иштеке чечилген жок дагы деле. Эми сиз чечпесеңиз президент болуп, онда ким чечет Кыргызстанда, мамлекетте бул ишти? Төрт адамдын өмүрүн жалмап, 5 баланы жетим калтырган даараткана кырсыгынын соту ушинтип 6 жылдан бери ара бөк жатат. Кезинде бүт дүйнөгө дуу болгон бул кырсык эч кимге сабак болбогондой. Базардагы дааратканалардын абалы баягыдай эле кир, баягыдай эле кооптуу бойдон иштеп жатат. Ал эми даараткана көйгөйү Кыргызстанда дагы деле чечилбеген бойдо турат. 6 жыл мурунку кырсык эч кимге сабак болбогондой. Самын коебуз өзү. Анан Суларды ысытып, бар жоон жакшын эле кылып коебуз. Колубуздан келишинче үстүлөрүн кагаздар менен жабабыз. Тышын, ичин полный жуйбуз, дарыларын салабыз. Как положено, жакшын эле карайбыз. азыр мына жакшын эле, Жакшын эле. Иштеп окшойсуң, э? Могу туалеттердин тазалыгына эч ким чыгабы, чыкпайбы? Жакшы эле, орточо эле бир күнү бир эле мал жүрөбүз да. Бир күндө бир эле мал боло берет. Мына жеңил. Оорураак болсо наркы өтүп кетебиз. Бул жеңил. Ал жакта жакшы даараткана барбы? Таза жакшы. Миллиардтаган акчалар айланган Кара Суу базарындагы дагы бир дааратканага баш багып көрөлү. Ага кирген чыккандардын аягы эртеден кечке тыйылбайт. Шеп эмессиз. Мунун тазалыгына өзүңүздүн ичиңиз чыгабы мындай? Айта тартып коюн деп мен. Баягыдай болуп мына кулап кетпейби? Ичине түшүп кетпейби? Жок, айта биз өзүбүз алып бул жер ремонт кылган. Ремонт кылгансыздар, э? Кара Суу базарын аралап жүрүп, базардагы эң таза деген дааратканага туш келдик. Кожойкелери мактаган даараткананын шарттарын өзүңүздөр баалап көрүңүздөр. Биздин эң таза туалет биздики дешет го. Эң тазасы ушул, э?
Самын бир. Самыныңыздан бар жоқталып тұрады. Самын бар, а? Самын жоқ екен ғой азыр тұрады. Түгеніңіз ана запасы тұрады. Сұраса береріз. Сұрабаса бербейсіздер. Жоқ, қолып жуғандар сұрайды да береріз. Ушунча эл, ушунча кара суудан ушундай канча адамдар нан жеп аткандан кийин ушул чоңдорубуз жакшынакай кылып жаратканып койсо болмок. Баягы бир жылкы окуя болгон, канча адамдар өлгөн. Ошодон кийин деле оңдоп койсо болмок да. Болгон ушул да унан ашыкча каяк оңобойт эми. Мындан ашыкча болбойт, а? Үмүт жок. Жок. Дараткана болушу болсо каягына чыгат эми. Мындан жакшыраак болуш керек өзү. Куда билет аны болушу кандай экен. Таза болуп, кичине карап, мындай тазалаганда эми жакшысында туруш керек да. Киргендечи, адамдын көңүлү айнып, барынып кетет киргенде эле. Ошон үчүн кичине карап, мындай тазалап, хлорканы эле төгүлө коет, үстүнөн киргенге мындай көңүл батпайт да. Мекеме ишканаларга туалет. Ошол жер проблема. Мисалы ушу ЗАГСке барасыңбы, милицияга барасыңбы, больницага барасыңбы, сааттан кечке очукта турсаң, үйүңө туалетке барып кайра барыш керек тура келет да. Ошо мекеме ишканаларда туалеттерди жандандырыш керек. А мына базардагыларчы негизи эле коомдук туалеттерге ушу ичиңиз чыгабы? Коомдук туалеттердин базардын айласында туалет базарга ылайык да. Өзүнө жараша. Эми Кыргызстандын экинчи борбору аталган Ош шаарына келели. Бул шаарда 500 миңдей адам туруктуу жашайт. Андан сырткары калаага күн сайын миңдеген адамдар агылып кирип чыгып турушат. Мына ошол миллионго жакын адамды баккан Ош шаарында али күнгө чейин даараткана маселеси чечиле элек. Жеке менчикти мындай кой мамлекеттик мекемелерде да даараткана көйгөйү курч бойдон турат. Ош шаардык калкты тейлөө борбору. Элдин тилинде айтканда шаардык паспорт столдо базардагыдай жайнаган жарандар үчүн бир дагы даараткана жок. Мына клиенттер үчүн туалет барбы, жокпу? Жок, өзүңүздөр үчүн ал, Туалетиңиздерге кирип чыкса болобу? Аркасында сиздерде жокпу өзүңүздөрдө? А сиздерде могу подвалда бар экен го? Подвал, столовыйда. Ал мына персонал үчүн эле ал. А мына жүргөн эл үчүнчү? Мына жүргөндөр үчүн, эл үчүн. Кирбейби булар? Ичим сурабады? Макул. Ош шаарындагы мамлекеттик мекемелердин дээрлик баарында дааратканасына жат кишини жолотпой кобурган мамиле кадыресе көрүнүш. Маселен, Ош шаардык сотундагы дааратканалардын ачкычын сот кызматкерлери өз ара бөлүп алышкан. Жакта могу даараткана ачык. Жок, ачылат иштейт. Кантип ачам мен ключун кимде ма? Ачылат иштейт. Күтүп тура алчы энди. Көрсө, Ош шаардык сотунун дааратканасына жөнөкөй жаран тургай укугун жакшы билген адвокаттар да кире алышпайт экен. Мен вообще кирбейм, у меня офис рядом. А так проблема бар, адамдар, адвокаттар дагы кире албай турат. Жок, болуш керек условия. Это госучреждение, адамдар келет. На процесске саар назначать этип коет, кечке чейин жүрөбүз аны. Мен болуптур, менин офисим мыякта барып келем. Башка адвокаттар, некоторые знакомые адвокаты ко мне в офис ходят. Мен дагы аренда төлөйм, акта төлөйм, это уборщицага төлөйм, да мне тоже неприятно, чтобы чужие люди ко мне. А тут есть туалет, но под ключ всё. Муктаждыгы кыстап калган жарандар сот имаратына кошуна турган ашканалардын артындагы кир дааратканага 10 сомдон төлөп киргенге аргасыз болушат. Ош шаардык сотунун, Ош облустук сотунун имаратына барган адамдар, мисалга өзүнүн иши менен же бир жакындарынын иши менен кандайдыр бир сот процесстерине катышканы барган адамдар же көөлүккө өтүп барган адамдарга эч кандай шарт жок. Мисалга туалетине кирсең, ошол туалеттер күлүчтөн, ошол сот кызматкерлери жана соттордун ар биринде бирден күлүч бар, өздөрү гана кирип чыкканга мүмкүн. Негизи жүздөгөн адамдардын тагдырын чечип отурган Ош шаардык сотунун төрагасына даараткана маселеси менен кирүүнүн өзү осол иш. Бирок ошол сот кызматкерлери жөнөкөй элди дааратканага киргизбей, ачкычын өздөрү бекитип отурган көрүнүшкө төрага болбогондо ким жооп бермек? Мен приемныйга чейин киришим керек да жок деген. Кетиңиз го приемныйга чейин. Жок, мына камера менен киришим керек. Эмне үчүн кирбейт? Эмне үчүн кирбейт айтсаңыз? Башта уруксат берсин анан кийин. Ким уруксат бериш керек? Төрага менен сүйлөшүп чыксыңдар, аны уруксат бергенден кийин киресиз. Төрага уруксат берет. Жок, приемныйга кирсин деген уруксат кагаз көрсөтөсүңөр азыр. Же кирбесин деген уруксат кагазды. Кирсин же кирбесин. Ошону кагазды көрсөтөсүңөр. Азыр мен созга келип алам. Эмне үчүн?
силер өзүңөр ооз эки нерсени эч жерде мындай кабыл албайсыңар да. Кагаз болуш керек, далил болуш керек дейсиңер. Биз дагы ошону сурап атабыз да. Шаардык соттогу кулпуланган даараткана боюнча соттун төрагасынан жооп алабыз деген аракетибиз ишке ашкан жок. Жаксыбек эже, сиз ошо бөлүм башчысы окшойсуз. Менин аты жөнүм Мадырис, фамилиям Исаков. Мен азаттык моштоого каршы болгом да. Эжеке, мына азыр сот сизге жөнөттүр. Азыр мына жерде эмне үчүн даараткана жок, эл үчүн деп сурап атабыз да. Эл үчүн даараткана бар бизде. Кана. Биринчи этажга кирип чыгып атышат. Биринчи этажда мен азыр кирдим да. Ал жабык экен. Жок, ачык, жүрүңүз. Ошентип, Ош шаардык сотунун биринчи кабатындагы даараткананы ачтырууга дээрлик жарым саат убакыт кетти. Байтан бери ачылбай аткан даараткананын эшигинде илгичи, ичинде жарыгы жок болуп чыкты. Кыскасы, жайлоодогудай эле этектей чүпүрөктү тартып коюп отура берген даараткананы ушул Ош шаардык сотунан көрдүк. Бул жакшы. Жабылбайт. Ачылып берет. Бул жактын свети жокпу? Свет бар. Кана свет? Лампочка азыр эле бар эле. Бул култанбайт, ачык эле турат. Ачык эле отура бересиздер. А бирок ачык эле отура бересиздер. Ключ берилет, ключтун ичине култап алат, каласа. Ключ жок, мага окшогондорчу. Мисалы, менде ачык жок. Занавеска турбайбы, занавесканы көрбөйсүң. Ичкерге бул жерге эч ким кирбейт. Азыр ичкере бар. Дааратканасын сары майдай сактаган мамлекеттик ишканалардын дагы бири Ош шаардык Бакыт үйү. Никени каттоо, балдарга туулгандыгы тууралуу күбөлүк алуу сыяктуу машакаттарды узун кезек күттүрүп чечкен бул мекеме кызматкерлери менен жетекчилеринин сөздөрү бири-бирине дал келбейт. Туалети жок, мана туалетке кирейин десе туалет жок. Ташкарындан туалет истеп жүрөт да адамларчы. Ошо. Ошол кандай дейсиз? Булар ушуну жакшы эле дешет экен да мындай. Жок, мана кадыресе көрүнүш экен да. Мана туалет жок да, каякта туалет бар бунун ичинде. Агар туалет болсо ham бекитип коет да. Жанагы ушул жерде даараткана жок дешип атышат да. Мына ушу сиздерге келген адамдар. Дааратканаңыздар барбы, жок? Дааратканабыз бар. Эмне үчүн анда мына келген адамдарга бербейсиздер? Балким билишпейттир, бирок беребиз. Эшиктерибиз ачык эле турат, дааратканабыз бар. Кайсы учурда бербей коесуздар? Мисалы азыр жок, андай учур болбойт. Андай учур болбойт, дааратканабыз ачык, бар даараткана. Каалоочулардын баары кирсе болот. Болот. Адатта Ошто төрөгөн аялдардын күйөрмандары көп болот. Бир аял төрөп жатса, аны колдоп коштоп, төрөт үйүнүн короосуна топурап келгендердин аягы күнү-түнү тыйылбайт. Төрөттүн күйөрмандары үчүн эчак толуп калган сырттагы жалгыз даараткана кызмат кылат. Туалет, нормальный туалетке окшогон туалет болуш керек да. Биз эми буларды ичкери киргизе албайбыз. Чынын айтайын да, Идрис. Анан сырттагы туалетти толуп калыптыр. Эми толгонуна 17-жылы толгон экен да. Анан быйыл жазда ошол маселени былтыр жазда, быйыл деле ошол маселени көтөргөнүбүздө булар мэрияга чейин кайрылышып, Ашат Төлмөбаевдин өзүнөн деле ошол жоопту уксаңар керек. Бәнде коммерческий основада кылабызбы, же кандай кылабыз деген, в общем, бирок чечилбей эле до сих пор калды да. Мекеме ишканаларды мындай коюп, кадимки ашканаларга да баш багып көрдүк. Ош шаардык милиция имаратынын капталынан орун алган ашкана кожоюну даараткана үчүн милиция постунан уруксат кагаз алып киресиңер дегени кызык болду. Жакшысыздарбы? Туалетке кирип чыксак болобу экен? Туалет жокпу? Ичкериде каякта? Нар жактан келебиз. Ал милициянын постунан өтүп, суранып, кагаз жаздырып, кагаз жазып берет да обычно. Анан туалетке кимге печать басып чыгам анда? Бар. Ошол жерде постогулар бар. Жок, постогулар жанагы кагаз жазып беришет да. Автоматчиктерден барып сурайсың да, кирсең болобу деп. Же өздөрү алып келет, же кагаз жазып берип кирип чыгат. Дежурка бар жанында. Сиздерде жок? Жок, бизге андай нерсе. Ош шаарында буга окшоп такыр дааратканасы жок. Же дааратканасына жат кишини жолотпогон ашканалар четтен чыгат. Андай ашканалардын бири Ош шаарынын эски мэрия имаратынан орун алган. Бизде бар, бирок андай көп адамды киргизбейбиз биз. Кимди киргизесиздер аны? Өзүбүздүн сотрудниктер, паспорт столдогулар кирет и всё. Паспорттун столдо дагы жок. Ошолор бияка киришет. Через кухня болот, ошон үчүн биз көп адамды киргизе албайбыз. Мисалы, сиздер бул жер эми баягы коомдук тамактануучу жай да турабы? Тамактануучу, мына туалет, мына, пожалуйста. Каякта ал? Мына бул жерде. Кимдики ал? Билбейм кимдики экенин, мына. Ошол жака барышат. Көчөгө?
Көчөк эмес, мына жака бар. Кайсы Берешен деп атасызбы? Берешен Деген ашкана, ал бирөөнүн ашканасы. Бардыгы ошол жака кирет. Ушул эле жерде Берешен аттуу чакан ашкана бар. Бул ашкананын негизги кардарлары паспорт алуу үчүн кезек күткөндөр. Дааратканага кирүү акысы 10 сом. Бул сиздердин ашканаңыз эмес? Сиздердики эмес, э? Демек сиздерде туалет жок экен анда, э? Ташап отабыз да. Жок, сиздерге азыр ким кантип, мисалы санэпидемстанцияга барсак айтып атышат. Биз туалети жок болгон болсо биз ашкана курганга, ачканга уруксат бербейбиз деп атат да. Сиздерге кантип уруксат берди? Biz açtık kiralı aç tuvalet. Maş işxonaga keldi. Ишкана деген эмне ал? Мама işxonaga keldi. Ошо ашкананыкы, э? Yo, maş mononik, мо. Маал-маал эл аралык мелдештер, ири маданий иш-чаралар өтүп турчу Оштогу Сүйүнбаев атындагы стадиондун дааратканасы өзүнчө сөз кылууга арзыйт. Ичине 20 000 адамды сыйдырган стадиондун дааратканасын ит менен издеп таппайсың. Эптеп таап барган киши бул дааратканадан чыкканча шашылат. Ушул жерден Оштогу орто мектептердин дааратканаларына да башпага кетели. Шаардын номер 27 мектебинин дааратканасына барып, ичине кирбей эле астанасына ышкыртып аткан окуучуларды көрдүк. Ачуу жытка чыдабаган балдар дааратканага киргиси келбегенин айтышты. Мектеп директору даараткана маселеси боюнча сүйлөөгө караманча каршы. Ата-энелер болсо балдары кандай дааратканага кирип жүрүшкөнүнө кызыгышпайт. Өчүр, пожалуйста, мынаны. Бизге азыр маалымат керек болсочу маалымат келсе. Мен да любой жерде азыр неме менен барам. Өчүр алып чыгандан эшикке. Мен азыр уштапта кирбедим, бирок сентябрда киргенде жакшынакай эле болчу. Бирок азыр моментте кирбедим мен. А сиз акыркы жолу мындай кирип көрдүңүзбү? Биз башка бул жака келбейбиз. Собрание болгондо гана келебиз, а так жок. Дааратканасына эч кирип көрдүңүзбү? Жок, ал жака биз келбейбиз да. Балаңыздан сурайсызбы? Дааратканасы кандай? Мен балам 3-класста окуйт, билбейм, кандай экенин билбейм. Мындай кызыгасызбы өзүңүз? Балам кандай дааратканага кирип атат? Ооруп жугуп калабы деп коркпойсузбу? Кызыгып, бирок мен дааратканага кирип көргөнүм жок, билбейм. Дааратканасына кирип көрдүңүзбү? Жок, кирген жокмун. Кирген жоксузбу? Азырынча аткаминерлер Кыргызстандын келечеги туризмде деп теледен сүйлөп коюп жүрүшөт. Бирок ошол туристтердин агымын өлкөгө бургусу келген жетекчилер эмнегедир даараткана маселесине азырынча кызыкпай турушат. Кызыкса да дааратканалардын тазалыгын камсыздаганга колдору жете элек. Быйылкы жылы туристтерге ыңгайлуу шарттар түзүү максатында биз ушул боюнча иш алып барабыз. Бул жерде кайталап коеюн, баардык туристтик объекттер, жанагы биздин картага түшкөн туристтик объекттер, андан тышкары ошол туристтерди тейлөөчү борборлордун баардыгына биз нормага туура келе турган, стандарт нормага туура келе турган абалга алып келесиңер деп биз тапшырма беребиз. Ушинтип аткаминерлер даараткана маселесин антип чечсе болот, мынтип чечсе болот деп акылдуу пландарын теледен айтуу менен гана чектелип отурган чакта жергиликтүү туристтик агенттиктер дааратканасы тазараак мекеме таппай бара. Негизи туризмде туристтер көбүнчөсү алар эми комфортко карайт да, комфортко карайт. Ошон үчүн биздин мына жатаканалар, там курулган лагерлер, ал жак бул жактардагы, анан мына шаарыбыздагы дагы общественный туалеттер булар стандартка туристтердин көз карашына туура келбейт да. Бул жерде биринчиден тазалык жок. Экинчиден коопсуздук жок. Андан кийин ошол жерде бир жакшына шарт жок да. Адатта экономикасы чабал, аткаминерлери коррупцияга кекиртегине чейин баткан өлкөлөрдө жугуштуу оорулар көп катталат. Буга санитардык абалы начар коомдук дааратканалар себеп болот. Инфекциялык оорулар даже 1-2, 3 орунду ээлеп калган мезгилдер болуп атпайбы? Инфекциялык оорулар бизде жылда эпидемиологический көтөрүлүү деп коет, ошолорду кайталат. Мисалы үчүн жайдын күнү сөзсүз ичеги карындын инфекциясы болот. А кыштын күнү келатканда кайра бронхолигашный дейт, өпкөнүн инфекциялык оорулары ошентип көтөрүлүп, ошолор менен ошол мезгилдерде больницаларга оорулардын саны аябай көп санда келип, мисалы үчүн ал каражат жагынан ошол ооруган адамга дагы өкмөткө мындай финансировать эткен, өкмөткө деле бул зыянын алып келип атпайбы? Ошол анан бир эле ошол заара аркылуу, биздин чоң заара аркылуу ошол эле микроорганизмдер эмес, азыр бизде Кыргызстанда жана метек курттар менен ооругандардын саны аябай көтөрүлдү. Мисалы үчүн мен гастроэнтеролог врач боло турган болсом, бизде ар бир 2-3 ооруда ашказан ооруган,
же өтө ооруган же боору ооруган балдар келип калса, текшерип келгенде бардыгынан почти 95%-инен ошо митек курттар коштолуп ооруп келип атышат. Улуттук статистиканын маалыматына караганда, Кыргызстанда 2017 жылы 88 000 адам жугуштуу ооруларга кабылган. Андан сырткары өлкөдө 133 000 адам ашказан оорусуна даттанса, гепатиттин ар кандай түрүн жуктуруп алгандар бир жылда 8 000-ден 22 000-ге чейин катталат. Дарыгерлер бул оорулар таза эмес дааратканалардан жугаарын айтып келишет. Эми бул ооруларды дарылоого бейтаптар менен кошо өкмөттүн чөнтөгүнөн миллиондогон акчалар коротулары турган иш. Санитардык талапка жооп бербеген дааратканалар калк саламаттыгына эле эмес, экономикалык өсүүгө да тоскоол болуп атканын туризм бизнесиндеги көрсөткүчтөрдөн да байкаса болот. Туризм тармагы ички дүң продукциянын 5% түзөт. Ош облустук санэпидстанция жетекчилиги даараткана көйгөйүн чечүүгө эмки жылдан катуу киришебиз деген убадаларын 2 жылдан бери айтып келе жатышат. Бул жолу да жылдагыдай эле жооптуктук. Как раз ушул сен көтөргөн маселе бул туура эле. Муну деген алып туруп биз мына кийинки жылдан талапты аяк чоң коебуз, мындай койбосок болбойт. Мына себеби деген мына көчөңкү мына текшерүүдө мен өзүм лично убедиться эттим. Туалет жок. Туалеттин койгондо да наракта туалет бар экен, 25-20 метр наракта туалет бар. А ошого договор түзүп, ошол жака посещение кылып койсо болот да. Анан ашкананын тиги даярдаган жерине алып келип алып туалеттин коюп алып. Ал намазкана болчу дейт. Намазканабы башкасы болобу, кандай болсо, бүгүн мына жаап салдык, бүт чаптырып салдык. Мына барып көрсөңөр болот. Факт. Мындайларды биз көңүлгө алабыз. Бул деген проблема көтөргөн алып туура эле. Кыргыз аткаминерлери даараткана темасында сүйлөгөндү көп жактыра беришпейт. Дааратканадан башка маселе жокпу дешет. Бирок өзүнүн акчасы бүт Кыргызстандын казынасынан бир нече эсе көп болгон миллиардер Билл Гейтс даараткана темасында сүйлөгөндөн тартынбайт экен. Ал начар дааратканалар дүйнө экономикасына зыян келтирип жатат деген жүйөсүн түшүнүктүү кылып айтуу үчүн эч тартынбай эле кадимки заңды банкага салып чыгып, Бириккен Улуттар уюмунун трибунасында сүйлөдү. Коопсуз эмес канализация экономикага эбегейсиз жүк. Балдар гана өлүп жаткан жок, бактериялар тарап атат. Жашоо деңгээли төмөндөдү. Мунун артында өндүрүмдүүлүк азайып, жыл сайын дүйнөлүк экономикага 223 миллиард доллар чыгаш алып келүүдө. Кесиптешибиз Улан Эгизбаев да көзү тирүүсүндө даараткана темасына кайрылып, арзан эле акчага кургак жана жытсыз дааратканаларды Кыргызстанга өз алдынча жайылтып жүргөн адам тууралуу видео тарткан эле. Имаш Азарбаев алгач Экосан дааратканалары менен аты чыккан. Ал финландиялык өнөктөштөрү менен экологияга зыянсыз, санитардык таза дааратканаларды жетөгүздүн чырак айлана биринчилерден болуп алып келген. Өзүңөр көрүп атасыңар. Короонун ичинде бул туалет. Бул жыттанбай турган, чымын чиркен болбой турган, заараны заңды өзүнчө ажыратуучу, сууну талап кылбаган кургак туалет да. Ушундай кылып короонун ичине эле салып койсо болот да. Биз баягы теагыроттун аягына салып коюп, алыс, анан кышында баягы карды жиреп барып, суук ал жер. Анан ар кандай тиги суукка урунуулар болуп атпайбы? Ошон үчүн мына короого эле жакшынакай светти кийирип, мындай экосан туалет салып койсо болот да. Бул мына пайдаланылып аткан туалет. Азмы Пайдаланып аткан туалет. Жыт жокпу? Жыт болбойт бул жерде. Мына заараны мындай унитаздарды жасап, мына камсыздап коебуз. Заара заң уш жерден эле бөлүнөт да. Заарасы өзүнчө, заң өзүнчө. Анан тиги заң кургак жаткандыктан бат эле кургап калат. Кургаган нерсе жыт бөлүп чыкпайт. Азарбаевдин кесиби техник механик. Ал 10 жылдан ашык убакыттан бери элет элине шаардагыдай шарт түзүү менен алек. Ушул мезгилге чейин жытсыз таза дааратканалардан Чүй жана Ысык Көл облусуна 100дөн ашыкты курган. Мындай түбөлүк туалет куруунун акысы 10 000 сомду түзөт. Эң кызыгы даараткана ичиндегилерди жер семирткич катары колдонсо да болот. Экологияга терс таасир бербей турган технологияларды жайылтуу да биздин максат. Эми жанагындай туалетти коюп койсок, бул ошол жердеги кыртыш бузулбайт, туурабы? Жыттанбайт. Бул кимге зыян? Өзүбүзгө эле пайда. Эч кимге зыян эмес. Жаратылыш жерине дегендей кубанбайбы? Анын баарын туалет кылып эле кийинки жылы ошол жерге кайра өзлөрү барып көчүп барып атат да. Жердин баарын буза бербеш керек. Кан жина аралашкан дааратканалар бир гана оорунун эмес, адам өмүрүн алган кырсыктардын да булагы болуп келет. Бирок ошол дааратканалардын абалын жакшыртууга азырынча аткаминерлердин да, коомдун да колу жетпей келет.